Жыл өткөн сайын планета боюнча климаттын өзгөрүүсү кескин байкалууда. Жайкысын кургакчылык, жаз, күз, кыш айларында жаан-чачындын азайышы, сел, кар көчүнүн жүрүшү, жер титирөөлөр адам баласына, табиятка терс таасирин тийгизүүдө. Аристин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында климаттын өзгөрүшү боюнча элчилери коомчулуктун тургундарына климаттык билим күндөрүн өткөрүп, күнүмдүк жашоодо энергияны үнөмдөөнүн натыйжалуулугун жогорулатууга, үй чарбаларында климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин ыңгайлаштырууга арналган айылдын элине түшүндүрүү иштерин жайылтып келишет. Аялдар табигый кырсыктардын кесепеттеринен көбүрөөк жабыркашат. Маселен, өзгөчө кырдаалдар учурунда кош бойлуу, бала эмизген аялдар, оорулуулар жана улайган үй бүлө мүчөлөрүн баккан аялдарга кошумча жүк кошулат. Маселен, жолду сел алып кетсе, кар көчкү түшсө, жолдор жабылып, дарыканага, азык-түлүккө барууда кыйынчылыктарга учурашат. Климаттын өзгөрүшүнөн улам келип чыккан кырдаалдар адамдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч алып келүүдө. Өзгөчө кырдаалдарды кантип алдын алса болот? Социалдык тармактар аркылуу өзгөчө кырдаалдар боюнча маалымат келген учурда кайдыгер карабай көңүл буруу керек. Коркунуч жараткан жерлерден убактылуу көчүп кете туруу, азык-түлүк дары-дармектердин запасы менен камдап алуу, мобилдик телефондорду заряддап, керектүү документтерди дайындуу жерге камдап коюу зарыл. Ал эми табигый кырсыктарды алдын алуу үчүн баарлап, арыктарды тазалап, дарыя четтерине бак-дарактарды отургузуп, дамбаларды куруп, табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануубуз керек. Климаттын өзгөрүүсүнө карата иш-чараларды азыртадан көрбөсөк, келечекте адамзат үчүн коркунучтуу абал жаралышы мүмкүн.